Алган налог төлөнбөйт деп эметилгенде ошол иш эмне болду? Уже потихоньку төлөп атышат уже. Канча беришти уже? Жапаровдун аялы 30 миллион. 30 миллионду берди уже. 2 транш болду. 1 миллион доллар болчу, 30 миллион канча болду ошондо? 200 миң доллар болду. Салыктан берет? Салыктан. Ажак Жумалиев маселеси тынчып кетти. Эме кандай болду? Эми Жумалиев маселеси бул эми депутат да азырчы. Буларда иммунитет деген болот. Азыр текшерип атабыз. Бул иштин баары акырынан мындай токтоп калыптыр да. Бүт баарын 2 ай, 3 айда сонунга токтотуп коюшту. Азыр эми кайра жандандырып атабыз азыр. Жандандырып. Эми ал бул депутаттар да бул сразу эле алып келип бир хулиган эмес да алып келип биргизип койгон нерсе мынтип түшүнөт. Муну менен караш керек да. Мыйзамда коррупция беренеси менен иш козголгондо депутаттын кол тийбестиги иштебей кала тургандыгы боюнча мыйзамда укуктук чегимдер бар экендиги белгилүү. Буга чейин ошол берене менен көп депутаттар иш козголгон да. Ал беренени ал 300 мисалы коррупция менен койсок, аны деген генеральный өзү аты жазыш керек да. Ал ушундай анын баарын эсептешибиз, такташып атабыз азыр. Кандай болорун Кудай буйрса аягына чыгабыз баарын эле. Азыр коомчулукта сөз болуп атат да, Сыймык Чатыкеев эмне кызматка келгенден кийин келишип алдыбы Жумалиев менен нече? Эч кандай келишкен жокпуз. Аны көрөсүңөр. Эч кандай келишкен жокпуз. Азыр деген бул кылдат иш менен акырындыктан аныкталыш керек бүт жагынан. Бүт жагынан эменин баары жабылыш керек мындай. Секире албагандай. Анан баа берилет. Ал обязательно баа берилет. Булар депутат болот. Депутаттар азыр булар неприкосновенность деген бар да. Ошол эле. Бир эле иш боюнча налоговыйлар, проверкалар болуп атат, спецназ менен обыскалар болуп атат. Көрүп атасыңарбы? Эми анын баарын азыр жыйынтык баа бериш күнүндө эле аз калды, Кудай буйрса. Ошол эч ким менен анан жанагы Саламатсыңарбы, урматтуу бир туугандар. Каныбек Капашевичтин Көлдүк акелердин урпактарына кайрылуусу эч кимди кайдыгер калтырган жок окшойт. Мен ойлогом буга менден улуу агаларым балким бирөө жооп берип калабы да. Бирок акелердин тарбиясын алып калган агаларым сабырын сакташты окшойт. Эч кимиси жооп берген жок, бирок мага көп суроо болгондуктан бир аз кайрылып коюуну туура бердим. Каныбек Капашев айтып атпайбы, ай могу балаңарды жетелеп кетип, бир аз билимдүү кылып, анан губернатор кылып алып келгилечи деп. Урматтуу Каныбек Капашевич, акелердин урпактары колуна чыбык алып, эй Садыр Чычым, бас Передованы май көтөнгө чаап, көлгө жетелеп алып барып таштагандай Садыр жалгыз көлдүн баласы эмес. Же кичинекей Чычым эмес. Алыскы Баткен, Ош Жалалабад, Чаткал, асмандаган Теңир Тоо, Сара Өзөн чүй, касиеттүү Ысык көлдүн эли чогулуп, ушул туңгуюктан бир чыгарса ушул Садыр чыгарат деп, ошого ишенич артып, колдоп турганын көрүп билбей, сезбей атасыңарбы? Мен Садырды Кудай деп аткан жерим жок. Туура, бар. Дагы элдин ишеничине кирип аткан азаматтарыбыз. Бирок көпчүлүк колдоп турганын кантип тана алабыз? Мына 30 жылдан бери бийликте жүрөсүңөр. Болуптур, мурункулар жаман дедик. Тигинден көрдүк, мындан көрдүк. Эми парламент системага кирсек оңолобуз дедиңер. Партиялык система оңолобуз дедиңер. Анан билимдүүлөр келдиңер, эл колдоп берди. Эмне болду? Чогулуп алып талай баштабадыңарбы? Шофер келип туруп, чаркайланып мамлекетти башкарды. Арак куюп жүргөн министр болду. Жеткен коррупционер жегиштин баардын май сүттү жердин баарын ээледи. Жогорку кеңеште акыл аз, бирок акчасы көп депутаттар, олигархтар толуп алды. Анан чогулуп алып анан Кыргызстанды талай баштабадыбы? Ошонун баардыгын эл көрүп турду да. Анан эмне болду? Мен ойлочумун. Эл кайнап калган момунтип.
лидери жок көтөрүлүш болобу деген. Лидери жок көтөрүлүш болуп кетеби деген. Акыры шайлоодо болгонан жарылбады анан. Бийлик 5 саат чыдаган жок го. Качып жоголушту. Ошондо түрмөдөн жаңы чыккан эмне үчүн тиги Садырды колдоп кетишти. Ушул үстүндө ойлондуңарбы? Өмүр бою силер трибунадан какшап келдиңер. Эмне үчүн силерди колдоп кеткен жок? Ошол эл. Көчө түрмөдөн чыккан Садырды колдоп кетти. Себеби Садыр элдин жүрөгүндөгү эл билген чындыкты тайманбай ошол жогорку кеңеште тияк биякты айтып жүрчү. Ошондо да болбой жулмалап трибунадан сүйрөп түшүргөн күнүңөр болгон. Жанакы жетаке боюнча көбүңөр Санжирадан китептен билесиңер. Алардын акылгөйлүгүн ушундай кыйын адам экендиктерин. Ал эми ошол кыйындык жетакенин, алардын акылгөйлүгү Садырдын канында бар да. Садырдын бабасы Бирназар керек болсо жана Тилек Матакени багып алган, асырап өстүргөн, түштүктөн келген, калмактарды көлдөн сүргөндөн кийин түштүктөн келип буг элин түптөгөндөрдүн бири Садырдын бабасы болот. Нуркожо Аксакалдын бабасы болот. Мисалы мен өзүм Нуркожо Аксакалга барып канча акыл насааттарын уктум. Ошол мага айткан насааттарын, элдик болгула деген сөздөрүн балдарына да айтып келди да. Ошондуктан көлдүк акелердин күчтүү, элдик, таза сапаттары накта ошол Садырдын канында бар. Ошон үчүн элдин жүрөгүндөгү сөздөрдү айтат. Мына Садырдын артыкчылыгы ушул. Мен трайбалист болуп бөлүнгүм келбейт. Дагы бир кызык маселелер чыга баштаптыр кийинки учурларда. Көлдүк анан өлдүк деп. Айнанайындар. Апасы Жумагуловду көлдүн эли бата берип туруп Министрлер советине кылып жиберген я чоң кылып я чоң ойтуп. Арстанбек Дүйшеевке батасын берип спикер кылган да. Абсамат Масалиевке бата берип биринчи секретарь кылган да. Ай, көл деген көлдүн эли кадрларды адистер чыгарчы өзүнчөлүк устакана болгон, кузня болгон. Мына ошондой жерден чыккан анан Садыр эмне билимсиз болуп калабы я. Садыр дайыма коррупцияга тикеси менен тик туруп каршы күрөшүп келген. Урматтуу бир туугандар, акелердин айткан жакшы сөзү бар. Өсөр элдин жигиттери бири-бирин баатыр дейт. Өспөс элдин жигиттери бири-бирин катын дейт. Давай. Бириге турган учур келди. Элден чыгып каласыңар. Элдин шары менен болуш керек. Элдин баары тең азыр Садырды колдоп турат. Аны көрбөй атасыңарбы? Буюрса баары жакшы болот. Ел жеңишке жетет. Мен муну бөркүмдөй эле көрүп турам. Только жанакы кайраштырууну токтотуш керек. Катуу кетсем кечирип койгула. Бири-бириңерди кайраштырууну токтотуш керек. Оң да солуң дагы. Рахмат. Мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, Азыр айтылбаса